Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкөдө тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунааны кайгул кызматкерлери терезелерин караңгылатып алды деген шек менен токтотушкан. А бирок айдоочу унаадан чыгып, терезелерин көрсөтүп, эч кандай тонировка жок деп жатты. Көрсө бул терезени күндүн нурунан сактачуу торчо экен. А бирок кантсе да мыйзам бузулду. Ошентип тартип сакчылар протокол түзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Два штрафа имеется по безопасному городу, но они не доставлены. Но, да, вот, то есть нарушение СТК, превышение установленной скорости движения на величину свыше 20 км в час, но не более 40. Аэропорт Бишкек, доступен село Жахта. Вот один протокол Camry, не обработанный. И второй тоже есть. Темирбек, Улук, Курманбек, Бишкек, аэропорт, то же самое. То же самое. Да. Есть. Просто я вам сообщаю то, что у вас есть. С внутренней части. Это та сторона получается, вот так вот. Поэтому полностью есть совпадение. BMW үлгүсүндөгү автоунаадагы терезелерин караңгылатып алып жүргөн үчүн токтотулган. Айдоочунун айтымында ал милиция кызматкерлерин байкабай калган. Болбосо унааны ордунан жылдырбайт болчумун дейт. Ар кайсы тааныштарына чалып, маселени чечүү аракеттерин дагы көрдү. Бирок андан майнап чыккан жок. Баарыбыз чогуу айып короосуна жөнөдүк. Можете окна поднять. Тонировка, да, у вас? Пленка имеется? Siz biri çaynak tügör öme, çıkar koyuş boyutası. Katkı varken. Перед камерой вам не могу сейчас по-другому себя вести, там, еще чего-то. Вас временно байкесы отстраняя от управления транспортом, вам объяснили уже. Вот, сядет. Назад пересядьте, Байке. он за руль сядет. Вас говно. Хорошо. Когда место уступите, я сейчас... Чем хватало, документ нам протокол составлен.
Бул жактан айдоочу терезелерин ордунан тазалап, 2,5 миң сомдон ашык айып пулду төлөөгө макул болуп, сапарын улантты. Биздин редакцияга Асанбай борборунда мектеп окуучулары чогулуп алып, спирт ичимдигин ичип жатышат деген маалымат түшкөн. Күбөлөр 102 кызматына чалып, тартип сакчыларды чакырып коюшуптур. Күзөтчүлөрдүн айтымында чындыгында бул жакта концерт өтүп жатат. Бирок ким жана канча жаштагы жарандар кирбей салат, алар текшеришпейт. Айтымдарында уюштуруучулар көзөмөлдөш керек. Ну извините, мы в Кыргызстане. Время баньки. Нет, ну смотрите, на этом концерте были браслеты разного цвета. Соответственно, те, кто помладше, им нельзя было наливать, там было написано 14 лет. И были те, кто старше, ну, 15 лет. Поэтому организаторы объявили, что в 10, что тем, кому нет 18 лет, пожалуйста, покиньте. Стоимся. Мы же не можем... Ал эми кайгуулчулар жаңы мыйзамга такап, биз эч нерсе кыла албайбыз деп четте карап турушту. Аны көргөн эс алуучулар бир-бирден чыгып жок болушту. Ал арада эс алууга келген айдоочулардын бири күч түзүмдөрү колдончу үн чыгаруучу атайын жабдыкты өзүнүн машинесине орнотуп алып, милиция кызматкерлери менен саламдаштыбы, Айтор иштетип көрдү. Вас стоит, да? Что? Нет. Теперь сигнал. Можно проверить? Капот открыть? Да, давай. Нет. Байкал, инструкция. Рулда көрсө жаш балдар экен, биздин унаабызда андай каражат жок деп жатышты. 78 емес, 18 екен, 78'in ордuna 18. Это вопрос был. Байланышына берейін, 075. Только же проехал. Шунда уж айтылган жыл. Ачсаң ешіңді. Кімдеки машина? Benimki. Бар. Pultman boş gerek ya, pultman. Жок, рация турбайт. Бассаңыз? Екі тарап қолым белгілі қойыңыз. Өчір қойда, бияқтан өңгейт қал. Ол кімдікі? Жой, бияқтан өзін емес олаты атайын. Измайды чектім.
Ким басып отыр? Мен сөйтіп хайдачу өртеді. Аштан документін беріп жүрші. Götürünce ideye getiriyor. Ertele tutmasın. Номерге ben çaldık. Bom, kaç номермен çaldı? Городской домаш эме çaldı da. Ayağı cırmat da burada. Мен аркология чакырат, не алайын? Сызыңыз да? Сызыңыз да кофе болосыз да? Ошентип бул айдоочуга дагы 5500 сомдук протокол түзүлүп, айып короосуна унаасы токтотулду. Эсиңиздерде болсо, ТВ Кайгул телебирүүсүнүн 17 февралдагы чыгарылышында Бишкек шаардык Кайгул милиция кызматы айдоочу мас абалында унаа башкарып бара жатат деген шек менен Toyota Camry унаасын токтоткон. Инспекторлордун айтымында ал адам финансы полициясынын кызматкери. Бул айдоочуну республикалык наркология борборуна алып барышып, атайын айнек түтүктү 3 жолу үйлөтүп текшерүүдөн өткөрүшкөн. Анын жыйынтыгы менен кара көк химиялык зат ак түскө айланып, ал алкоголь ичимдигинин белгиси экени айтылган. Бирок айдоочу муну менен макул болбой, өзүнүн канын текшерткен. Бир күндөн кийин анын жыйынтыгы чыгып, Toyota Camry'нин ээси эч кандай спирт ичимдигин ичпеген аныкталган. Медиктердин айтымында айнек түтүк аркылуу текшерүүдөн өткөндө бардык эле учурда туура жыйынтык чыга бербейт. Андыктан бул окуя тууралуу 17 февралдагы чыгарылыштагы маалыматты жокко чыгаруу менен Финполчу мас абалында рулга отурган деген такталбаган маалымат чыгып кеткен үчүн ТВ Кайгул программасынын атынан кечирим сурайбыз. Мына ушуну менен ТВ Кайгул программасынын кезектеги чыгарылышы аягына чыкты. Сак саламатта туруңуздар жана эрежелерди сактагыла.